Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Урматтуу бир туугандар, Аллах Тааладан жардам сурап, Муаллиму Сани китебин окууну улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыз мат тууралуу болот. Мат деген кыргызча созуу деген сөз. Эсиңиздерде болсо, өткөн сабактарыбызда харакаттар тууралуу окуганбыз. Араб тилинде канча 3 харакат бар? Фатха, касра, домма. Ал харакаттар кыска гана харакаттар туугандар. Тактап айтканда, мисал окуп көрсөк, ба, би, бу деп гана окулат. Ал эми кантип созуп окуйбуз десек, анын жолу өтө оңой. Ошол эле фатхалуу тамгага сүкүндүү алифти кошуу менен ба деп созулат. Ошол эле касралуу тамгага сүкүндүү яны кошуу менен би деп созулат. Ошол эле доммалуу тамгага сүкүндүү вауду кошуу менен бу деп созулуп окулат. Азыр матка тиешелүү кээ бир пайдаларды айтып өтөбүз туугандар. Биринчиден, мат тамгалары. Мат тамгаларын жаттайбыз туугандар. Мат тамгалары канча экен? 3. Алиф, вау, я. Алиф менен а деп созгонго колдонобуз, вау менен у деп созгонго, я менен и деп созгонго колдонобуз. Экинчиден, маттын шарттары туугандар. Бул шарттар көзгө кыйын көрүнүшү мүмкүн, бирок оңой эле шарттар туугандар. 3 тамганын шарттары. Биринчиден, алифтин шарты. Алиф сүкүндүү болуш керек туугандар. Андан алдыңкы тамга фатхалуу болуш керек. Алиф сүкүндүү, андан алдыңкы тамга фатхалуу болуш керек. Бул мат тамгалар сүкүндүү болот туугандар, бирок эч кандай харакат коюлбайт ага. Харакат койбой эле жазылат, бирок негизи ал сүкүндүү болот. Демек, алифтин шарты эмне экен? Алиф сүкүндүү, андан алдыңкы тамга фатхалуу болуш керек. Мисалы, коля. Коля. Алиф сүкүндүү, алдыңкы коф тамгасы фатхалуу. Шарты табылды, демек мына ушул созуу болот. Экинчиден, ваудун эрежеси. Тактап айтканда, ушул 3 тамгадан алдыңкы тамганын харакаты ушул тамгалардын жынысынан болуш керек да туугандар. Тактап айтканда, мисалы, алифке харакаттардын кайсынысы окшош? Албетте, фатха окшош. Яга харакаттардын кайсынысы окшош? Яга касра окшош. Харакаттардын кайсынысы вауга окшош? Домма окшош. Мына ушундай өзүнө окшош харакаттардан болуш керек. Демек, алиф өзүнөн алдыңкы фатхалуу болуш керек. Экинчи, вау сүкүндүү, өзүнөн алдыңкы доммалуу болуш керек. Мисалы, якулу. Вау сүкүндүү, алдыңкы тамга коф доммалуу. Мисалы, каунуну караңыздар. Кауну, вау сүкүндүү, бирок андан алдыңкы тамга доммалуу эмес, фатхалуу болуп калды. Демек, бул мат эмес. Үчүнчү, я сүкүндүү, андан алдыңкы тамга касралуу болуш керек. Мисалы, кыйла. Я сүкүндүү, коф касралуу. Байтуну карап көрсөңүздөр, я сүкүндүү, бирок андан алдыңкы тамга фатхалуу болуп калды. Бул дагы мат эмес. Анда эмесе, туугандар, китепте берилген мисалдарды окусак, сиздерде эң биринчи алиф турат, алифти таштап коюңуздар, бадан баштайбыз. Анда окуйбуз. Ба, би, бу, та, ти, ту, са, си, су, жа, жи, жу, ха, хи, ху, хо, хи, ху, да, ди, ду, за, зи, зу, ро, ри, ру, за, зи, зу, са, си, су, ша, ши, шу, со, си, су,
ض ضي ضو طا طي طو ظا ظي ظو ع عي عو غا غي غو فا في فو قا قي قو كا كي كو لا لي لو ما مي مو نا ني نو وا وي و ها هي هو يا и ю. Бул жерде окуучу машыгыш үчүн аралаштырып мисалдарды берген, окуйбуз. Бу и ба ю би я ту hi ta hu ti ha su wi sa u ti wa ju ni ja nu ji na hu mi ha mu hi ma khu li kha lu khi la du ki da ku di ka zu qi za ku zi qa ru fi ra fu ri fa zu ri za gu zi ga su i sa u si a shu zi sha ظو شي ظا صو طي صا طو صي طا ضو и ضا. Мынакей туугандар, маттарды бардык тамгалар менен чогуу окуп алдык. Азыр болсо матты сөздөрдүн ичинен таап окуп машыгабыз. Окуйбуз. Мал, хал, нар, жах, шам, сам, бари, али, راضي قاضي هادي حالي كلام سلام حلال حرام جلال جمال كمال إمام حساب نظام غراب غلام غبار تراب أموال أحوال أعمال أعلام أموات أمراض. Улантабыз. قواعد عوامل شواهد جواهر كواكب مكاتب إكرام إعلام إخلاص إظهار إصلاح إفساد عالم صابر ماهر
طالب فاتح صالح قام طافا تابا قولي туфи туби. Матка мисалдар көп берилген, зерикпестен баардыгын окуп чыгыңыздар туугандар. Улантабыз. Юқолу ютофу тутабу яқулу тақуму ятуфу ятубани яқулуна тақумуна ятуфуна тақулуна янсуруна тадхулуна я'ламуна ta'maluna yashhaduna tadribuna yarji'una tajlisuna yukrimuna tuslimuna yukhlisuna tukrimuna yunsaruna tudrabuna. Tadribun deşi mümkün, sizlerikinde tu kılıp okuyorsunuzlar. Tudrabuna yectemi'una taktasibuna yahtasibuna tasteşhiduna yastahrijuna uşkura unsura i'lama uşkuri unsuri i'lami mukrimani muslimani muhlisani munfiqani mukrimuna muslimuna muhlisuna munfiquna muslimat muhlisat mansuruna matlubuna. Okuyuz. Mil, nil, fil, hin, sin, şin, kerim, alim, semi', aziz, hakim, miskin, mi'tir, ifrit, idris. Ta'lim, tadris, tebrik, tahsin, biha, mila, isha, yabi'u, yamilu, ta'ishu, tabi'ina, tawarikh, tarawih, mukrimina, muslimina. Мына ушул жерден мат сабагы аяктады. Сабакта түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо комментарийге жазып калтырыңыздар. Иншаллах жооп бергенге аракет кылабыз. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху а'лам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.